Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге Кыргыздын улуттук суусунда болгон бозону кантип салуу жолдорун көрсөтүп бермекчибиз. Бозого керектелүүчү азык-түлүктөр бул биринчи жүгөрүнүн уну. А бул болсо угут деп аталат. Будайды өндүрүп туруп, мясорубкадан өткөзүп, кургатып алганбыз. Мен бүгүн коноктун пшенонун жоктугуна байланыштуу күрүчтөн кошуп даярдап отурам. Күрүчтүн бозосу дагы пайдалуу. Күрүчтүн пайдалуу жактарын билесиздер. Мына ушул азык-түлүктөр бозого керектелет. Күрүчтү жууп туруп кайнап аткан сууга салып, бир кайнатып алабыз азыр. Андан кийин бул жүгөрүнү болсо бозонун уюткусуна салып, 1-2 саат ачытып алабыз. Андан кийин жана кайнап аткан күрүчтүн үстүнө салып кайнатабыз. Күрүчкө биз жана чыланган бозонун жүгөрүнүн унун ачытылганын салдык. Азыр күрүч менен кошо кайнап бышат. Бул бозонун ашы кайнап бышкандан кийин биз муну муздатып алып, угутту кошуп, бозонун уюткусу бар чакага аралаштырып коюп коебуз. Мына ошол бозонун ашы муздатып туруп, бозонун уюткусу бар чакага угуттан кошуп чылап койгон элек. 6-7 саатта ал ачып, мынандай бозо даяр болду. Аны биз жука кездемеден тигилген сүзгүчтөн сүзүп өткөзүп алабыз дагы. Анан бозо даяр болот. Кичкенге болот. Ошентип бозо дагы даяр болду. Бозону эмнантип куюп алып, буга бир аз шекер кошуп, балдарга берсек, бул бозонун пайдалуу жагы канды көтөрөт, бөйрөктү тазалайт, ошону эле аппетитти ачат. Ошентип бозодай эми иче берсек болот.